because I am a mother and I have my elder son. Бишкектеги Эмен паркында адистиктердин жана кесиптерди туура тандоо боюнча фестиваль болуп өттү. Иш-чарага Билим берүү министрлигинин, Борбор кала мэриясынын, орто жана кесиптик окуу жайлардын өкүлдөрү жана мектеп бүтүрүүчүлөрү катышты. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын экономикасына керектүү болгон адистиктер жана кесиптердин фестиваль өтүп жатат. Бул фестивалга Бишкек шаарынын жана Чүй областынын чыгыш жагында жайгашкан кесиптик лицейлердин жана колледждердин баарын чакырганбыз. Жалпысынан 26 окуу жайы. Негизги максаты бүгүнкү күнү өздөрүнүн турмуштук жолун кайсыл багыттайбыз деп ойлонуп жаткан мектептин бүтүрүүчүлөрү ушул жерден келип, ушул окуу жайларда дагы кесиптер менен адистиктер боюнча маалыматты алып кеткенге толук шарт түз бердик. Келечекте кандай адис болуп чыгат жөнүндө маалыматтарын берет. Ошон үчүн биз бүгүн ошол келген бүтүрүүчүлөр, ата-энелер ушул жерден толук кандуу маалымат алып кетет деген ишеничтебиз. Фестивалдын максаты кесиптик орто билим берүүнү жайылтуу жана абутуренттерди колледждерге жана лицейлерге кабыл алуу өнөктүгүнө колдоо көрсөтүү. Келечекте айрым кесиптер актуалдуулугун жоготуп, көптөгөн адамдардын жумушсуз калуу коркунучу пайда болууда. Мындан улам бул саамалыктын дагы бир максаты кесип тандоо алдында турган мектеп окуучулары үчүн керектүү аянтча болуп берүү. Колледждин кандай кесиптери бар экен, кандай артыкчылыктары бар экен, келечекте кандай кесипкөйлөр чыга турган жөнүндө маалымат кылыш үчүн ушул фестивалга катышып отурабыз. Биздин колледжде кыскача айтып кете турган болсок, 60 жылдан ашык тарыхы бар. Жакында эле ушул 2 жыл болду 60 жылдыгын белгилеп, ошол 60 жылдын ичинде канча кесипкөй бүтүргөндөр жөнүндө маалыматтардан 25 миңден ашык кесипкөй бүтүрүшкөн экен. Ошо биздин колледжди бүтүргөндөрдүн алды 2 премьер-министр, 2 жогорку кеңештин депутаттары, төрагалары чыкты. Жана көптөгөн айыл жол чарбасына, техника чарбасына керектүү кызматкерлер чыккан экен. Азырда ошол кесипкөйлөрдү чыгарганга аракет кылып атабыз. Замыкаем, вот сейчас по вам идет электричество. Вы его не ощущаете. При размыкании вы его ощутите. А если вы сейчас... Фестивалда окуу жайлардын кесипке багыт берүү көргөзмөсүндө өздөрү өндүргөн буюмдар, тиричилик шаймандары көрсөтүлүп, абутуренттерге багыттар жана адистиктердин артыкчылыктары тууралуу жеринде маалымат берилди. Мындан сырткары фестивалдын катышуучулары конкурс, студенттердин мода көргөзмөлөрү жана кызыктуу оюндарга күбө болушту. Реаниматор машины, это дядя Саша, сосед. Токмоктун колледжиндеги экинчи курстун окуучусу болом. Адисим автоэлектрик. Негизи тапшырган бул адисиме өзүм кызыгым болчу. 9-класста окуп эле тапшыргам. Бүгүн бул фестивалга курсташтарым менен, анан агайларым менен келдим. Өзүм адисимди көрсөтүп, кишилерге тааныштырып коелу деп. Окуу учурунда өзүнчө кызыктар болот. Фестивалдар көп болот, спорт тармакчы. Көптөгөн билим алса болот, жаңы корпус алынган эстөө менен. Азынча аякта деген иштеп деле окусак болот. Аталган иш-чара Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен ишке ашырылды жана жалпысынан 10 колледж, 16 лицей катышты. Бишкек шаарында экинчи жолу өткөрүлүп жаткан бул фестиваль өлкөнүн 7 облусунда дагы уланмакчы. Нурзада Тынаалы кызы, Эсенбек Үсенов, Таңкы Лайф үчүн.